Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кыямат күнү жакындаганда зина кеңири тарайт деген. Мына азыр караңыздар, кээ бир карындаштарыбыздан, инилерибизден чындыгында Аллахтан болгон коркуу, уялуу жана ыйман деген калбады чындыгында. Зина жашыруун эмес, жада калса ушундай ачыктан ачыкка кеңири тарап, түз эфирден зина кылабыз деген адамдар пайда болду, субханалла. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде ушундай бир заман келет, ошол заманда аял менен еркек көчөдө зина кылып калат дейт. Ошол учурда адамдардын эң жакшысы ошол экөөүнө ушул көчөдө зина кылбай, ушул дубалдын нар жагына өтүп алсаңар жакшыраак болмок деп ушул сөздү сунуштап калат деген. Баш хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушундай бир заман келет, ошол заманда адамдардын эң жамандары калат. Алар туура көчөдө эшектер бири-бирине секирген сыяктуу бири-бири менен көчөдө адамдардын астында зина кылып калат деген. Урматтуу туугандар, зинадан алыс болуш керек. Зина эң жаман күнөө, Аллах Тааланын азабын чакыра турган күнөө. Себеби Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям баш хадисте кайсы бир кыштакта же шаарда зина менен процент тарай турган болгон болсо, ошол кыштактын шаардын ээлери өздөрүнө өздөрү Аллах Тааланын азабын чакырыптыр дейт. Бул зина чоң күнөө. Ошон үчүн имам Ахмад рахимахулла мен адам өлтүрүүдөн кийин эле зинадан өткөн чоң күнөөм билбейм деген. Урматтуу туугандар, жерди буза тургандардан эмес, жерди оңдой турган, жакшылыкка чакыра тургандардан болуш керек. Осман ибн Аффан радиаллаху анху мен жахилат доорунда жана ислам келгенден кийин дагы эч кандай зина кылган эмесмин дейт. Абдулла ибн Аббас рахимахулла айтат, кайсыл адам зина кыла турган болгон болсо, Аллах Таала ошол адамдын жүрөгүнөн ыйман нурун алып коет дейт. Кааласы аны кайтарат, кааласы аны кайтарбайт дейт. Урматтуу туугандар, зинаны таштайлы. Ибн Кайым рахимахулла айтат, кайсыл адам зина кыла турган болгон болсо, ал зина ал адамга кедейликти жана өмүрүнүн кыскаруусун жана жүзүнүн карайсуун жана көптөгөн ооруларды алып келет, анын баары эмне адамды өлүмгө алып барат дейт. Ошон үчүн зинадан алыс бололу, урматтуу туугандар.